Bizde mınакей соттун чечими бар. Соттун чечими мына жаныбызда. Журналисттер келди телевидениеден. Срочно ошо жерди бөлдүргөн боюнча келе кал деди. А мен ошо моментте көрдүңүздөр комиссия бөлдүргөн боюнча? Жерди бөлдүрөбүз деп атат. Ким бөлөт дейди? Бөлүүчүлөр мага. Журналисттер бөлөп экен. Ошо силер бөлсөңөр керек анда. Мен 2000 сомго ушунча элдин кадыр барын сатып берем. Биз алганбыз, анан бөлүп алганбыз. Захват болгон, ошондо камалган, Аллага ишенбесеңер. Жанагы Ахан мырза айтып атпайбы? Ортодон бир карта жок болуп кеткен экен. Ошол картаны мен таап бердим деп. Андай вариантты мен өзүм ушул жерде башкарма болчумун. Надоело просто, неудобно болуп атат. Ушунча эл. Мен туура эмес сөз да. Бирок фактически бул законный биз алган жер. Бүт документтерибиз колубузда. Туура эмес болсо прокуратурага суралды. Сотта болду. Буга чейин Сокол медиадан Талас облусунун Бакай Ата районундагы Боотерек айылында жер талаш маселеси боюнча биринчи бөлүктү көргөнсүз. Негизинде ошол 11 кишиге бөлүнүп кеткен. Анда Акан жана Жекшен аттуу айыл тургундары Бакай Ата районунун мурдагы акими Көчөркул Сатымкулов баштаган 11 кожолукту 31 гектар жерди мыйзамсыз алды деп айтып чыккан. 31 гектар жер 244 адамга турак жай салуу үчүн берилиши керек деп жүйө келтиришкен. Өз кезегинде айыл өкмөт башчы чогулган элге дароо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эч кандай трансформация иштери болбогондугун, 11 кожолук мыйзамдуу гана үлүштөрүн алгандыгын кагаз менен көрсөтүп айтып берген. Урматтуу тургундар, ногуга көңүл буруп коюңуздар. 1994-жылы 30 декабрда 119 мен Бакай Ата районунун администрациясы тарабынан токтом чыккан. Ал жерде мына экспликациясы менен жүрөт. Эстебесов деген кол койгон. Ал жерде мынаки контурна урган 390 контур. Күмүштак колхозуна бөлүп берип атат. 390. Могу жер. Мына. Ошол жер. Бул 390 боюнча. Андан кийинкиси жанагы трансформация 2008-жылы трансформация болуп келген деп атат. Бул мына документтерди кайра эмне келбесин деп 2005-жылда Боотеректен чыккан трансформацияда 230, 424, 417, 418, 416, 812, 528, 529, 391, 181 трансформация кетет. Бул мейли айыл өкмөттүк фулфулоо идесин. Бул жерде район боюнча трансформация чыккан. Мына көрүп коюңуз. Акназаров айыл өкмөттү, Агдүбө айыл өкмөттү өзүбүзгө тийгөн 181 гектары. Анын ичинде мына 181 деген жанагы 181. Ошонун ичинде экспликациясы бар. Карап коюңуздар. Чуңкур жерде тургандай болот. Өйдө турайчы. Бул мына тияктан келгенден кийин бул район администрация келет. Боотерек айыл өкмөтүндө. Датасы 2007-жылы. 11-ноябрь. Боотерек айыл өкмөтүндөгү өкмөтүнөн 230/20,3га 434, 424 кечирип коесуңар. 417, 418, 416, 812, 528, 391 деп туруп кайра орайлып кондот. 181,3га. Туура чыгып атабы? Бу жерде 390 деген жок. Сиз калп айтып атасыз. Бул 2008-жылы болгон трансформацияда 390 жок. Мен трансформация болгон жерди бардыгыңыздарга көрсөтүп бердим. Эгерде трансформация болгон жерде контурлардын ичинде ошол болгон болуп турган болсо, трансформация болуп калган болсо, мен могу жерди элге поочередности 652 киши деп жана неме кылдык. 652 кишиге очередте тур. Ошонун жеринде биринчи кезектеги жетишкен кишиге мен бөлүп туруп кетип калмакмын. Мага жеңил болмок. Сиздерден да мен рахмат окумакмын. Анткени менен чогулган эл айыл өкмөттүн айткандарына ынабагандай маанайда тарашкан. Сокол медианын чыгармачыл тобу экинчи бөлүк, экинчи тараптын пикирин угуу үчүн Боотерек айылына барды. Анда 11 кожолуктун ээлери чогулуп, бир ооздон өз пикирлерин билдирди. Чогулушта Акан мырзанын дарегине катуу кептер айтылды. Бул эмне кылган ай? Өзүнүн кылган иши найза ойлобойт. Бирөөгө бир көзүн чукутуп алып, будан компенсация алып жанагы райдоого аны 100 миң сом жана мишер эмен жыкты. Ошонун архивинде бар, ошол Акандар эмне суралган ошондо баары. Кайра бизди бүт кошунам Акан деген мен жанында кош жашайбыз. Бирөө арыктан суу ичебиз чынында. Барысынан 200 сомдон акча чогултуп. Биринчи жылы кайсы жылы, анан экинчи жылы мына былтыр эле. Шуну акчаларды эмне кыласың? Адвокат жалдайм, анан прокурор жалдайм, анан бир шылып, бул өзү эме. Арзакой да. Мындан сырткары мамлекеттик органдардан да өкүлдөр келип, Акан жана Жеңиш мырзалардын айткандарына
жооп беришти. Бардығы мындай айтканда ошол эфирде да бир тараптуу болду деди. Анан эфирден аягында өзүңүздөр уккандай эле буга чейинки менин эфирим баарын билесиздер. Сөзсүз түрдө бир жактыкын биринчи чыгарып, экинчи жактын экинчи кылып чыгарам. Себеп дегенде көп убакыт ала турган болсо, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер аны көрбөйсүздөр. Журналист проверит достоверность своих сообщений, правильно? А жерде көрүп берип атасыз. НЗФ-ны билбейт деп атасыңар. НЗФ Эми сиз өзүңүз билбей койбойсуңуз. Эми угуптур. 1996 жылы бул мыйзам жок болуп кеткен. Ошодон кийин бул мыйзам кайра бир дагы мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. 1999 жылы жер кодекси кабыл алынган. Жер кодексинде национальный земельный фонд деген түшүнүк жок. Эгерде мен калп айткан боло турган болсом, бул жерде кадастр мекемесинин кызматкерлери турат. Адан кийин ФПС деген бар. Аны билбейт деп атасың. Буга биз милдеттүү эмеспиз. Андан кийинки билбейбиз. Андан кийинкиси жанагы жерде 181,3. Урматтуу айыл мындай кылачы. Сиздин ошол жердеки жөнүндө өзүнчө сүйлөшөлү. Азыр мен бул жактагы баягы 11 жер ээси жөнүндө келдим. Ошолор татканга келдим мен. А мен сизге келген жокмун чын айтканда. Кааласаңыз сиз жөнүндө өзүнчө эфир жасайлы. Эмнеге чакырдыңыздар? Суроо. Бул биринчи, экинчи суроо. Же ошол жерден баарыңар чогулуп алып мени урушайын деп чакырдыңарбы? Же жемелейин деп чакырдыңарбы? Келе, эгер андай боло турган болсо, сотко бериңиздер. Сот менен сүйлөшөлү. Болду анда. Ошондой кылып сөз токтоп. Кереги жок. Рахмат. Мненияларды айталымы? Жок, мен сиздерге мнениеңиздерди айтыңыздар. Ошого келдим да, мен атайын Бишкектен бери экөөсүң сүйлөштүк. Анан мындай. Биринчиден мен экинчи тараптын ою жок чыгарган жокмун. Сиз өзүңүз видеого тартып болсо дагы Telegram аркылуу балаңыздан салдырдыңыз, чынбы? Ал ии дебейсизби? Уккан эмесмин эмне жок, ии дебейсизби? Анан ошонун баарын айттыңыз, ал тиркелип кетти. Бул бир. Экинчиден атайын сиздердин үнүңөрдү угуш үчүн атайын Бишкектен бери келдим. Туурабы? Экөөбүз сүйлөшүп аттык, чынбы? Ошон үчүн келдим. Анан азыр айыл өкмөт боюнча, айыл өкмөттүн жанагы НЗФ-ны билбей койгону боюнча ал өзү жооп. Ал маселе ошол, туурабы? Сиздер өзүңүздөрдүн айтыңыздар. Анан мен ошо эфирдин аягында айтып атам. Экинчи тарапка дагы сөз беребиз. Микрофонубуз ачык деп атам. Ошон үчүн Бишкектен бери келдим. Сөз өзүңүз баштайсызбы? Ооба. Ошол жерде өзү стихийный болуп калдыбы билбейм. Биз тарапка айтылбай калды. Бизден эч ким катышкан жок. Уккан да жокпуз. Анан кийин мен угуп алып туруп, анан Темирланга чалып сурандым. Менин да оюм бар. Жөнөтүп койсом чыгарасың десем чыгарам деди. Бирок мен ошол мезгилде уккан эмесмин. Эмне деп айткандарынчы, тигилердин эмне дегенин уккан эмесмин да. Анан кийин видео чыккандан кийин көрсөм заголовкасы 240 гектар элге бөлүнгөн жерди 11 киши ээлеп алды деген заголовка менен чыгат. Ээлеп алды. Алып койду деген да, шу. Дословно эмес, мааниси ушундай. Анан ошону мен айткым келет да, эгер 240 гектарды элге бөлүнүп берилип калса, биз кантип алып коебуз? Эгер элге участкага, короо жайга бөлүнүп 240 семья ошону алса, ага документ болуш керек да. Архитектуранын документи болуш керек, госрегистрде документ болуш керек, айыл өкмөттүн чечими болуш керек, жана башка райондун да чечимдери болуш керек эле. Мындай эле айтып койсо эле ошону чыгара берген кандай болот деген нааразычылык болуп атат менде, мисалы үчүн. Экинчиден, Сатымкулов ошон жерди ал 11 туугандарына берип койду. Ошондой эле башка жерде да жери бар, аны да пайдаланып атыр. Эки жерди пайдаланып атыр деген маалымат берди. Бирөө кимиси экен, эми аны туруда, видеодо туруда. Ал туура эмес маалымат. Эми азыр бул короо жай болсо, муну эч ким жашыра албайт. Кантип жашырат? Өкмөттүн барлык жеринде регистрация болуп туру, что бул менчик үлүшкө берилген жер деген туру да. Токтомдор туру, башкалар туру. Трансформация болбосо бул жер, анан кантип эле кайсы бир токтомдорду көрсөтүп атат, мынакей трансформация болгон, анан кийин 390 ичинде бар деп. Мына ошону көрсөтсүн, ошо тарапты муну эмне үчүн келбейт, мынакей келип туруп көрсөтпөйбү азыр. Биз угат элек, көрөт элек. Туура эмес болсо биз жоопкерчиликти алат элек мойнубузга. Туура эмес экен, мына мыйзамды бузуп турбуз.
дейт элек да. Анан элдин күнөөсү эмес ал. Эл ар кайсыны айтып атты. Ошол жердеги эки уюштурган жана Акан менен эле Жекшендин туура эмес информация берип туруп, экөөнүн дезинформациясы, элге дезинформация кылып туруп, элди шыкап атат. Бу жерде алардын билбейм, түшүнөбү, түшүнбөйбү, жерди алыш максат эмес, бирөөдү жаманаттык алыш максат да. Ушундай цель койгон. Жеке баягы тирешүүлөр барбы? Кандай? Жеке тирешүүлөрдөн боламбы? Жок, мен эч кандай анын эмемде эле жок, бирок факт ушундай болуп атат да. Бизде мынакей соттун чечими бар. Соттун чечими мына жаныбызда. Межрайонный сот 10-жылы 2010 жылы чечим чыгарган. Айыл өкмөтү сотко бергенде бул мыйзамдуу жер. Ушул 11 киши ушул жерге ээ. Эч кандай трансформация болгон эмес. Болгон эмес. Ушул жер ушул ойдон калат деген мынакей чечим турат. Аны областтык сот күчүндө калтырган. Анан кийин мынакей мына жерде Акан деген айтып атат, Көчөркул кайсы бир жерден 2000 сом берип, Союзбек деген мына жерде бир аксакалга 2000 сом берсе, мынакей аксакал келди, пускай мойнуна койсун, күбөм бар деп аткан. Күбөсү болсо айтсын, мынакей сен бергенсиң, алгансың деген мага айтсын, сен бергенсиң десин. Бул кишиге айтсын, сен алгансың десин. Эмне үчүн келишпейт мынакей? Чакырттыңар, айттыңар. Значит, туура эмес сөзүнө документ жок да, ошон үчүн келбей атат деп мен айтат элем да. Мына Союзбек ага барды бул жакта? Мына Союзбек акебиз отуруп. Айтып өтсөңүз сен ага 2000 сом берди алды. Ана мынагы ишке аралаштырып атканда мен ошо таң калам. Ушунча элдин ичинен мага 2000 сом берип, Көчөркул сатым кылып, анан кийин мен элди үгүттөп, ой ал калтырабыз деп мен бузуп коюптурмун. Мен ушу 85-90 баратканда ушу жаманатты кылганы муну Кудайдын улуу күнү дагы. Мен ушу элине кичине таарынам. Анан кийин мен деле окугум бар. Мен арстансам болбойбу? Бул эмне жалган жеринен мага 2000 сом бере турган бул эмне экен? Мен 2000 сомго ушунча элдин кадыр баргын сатып берем дейт. Ошон үчүн мындай сөзүн койсун ал Шатманов деген эме. Жанагы Шатманов деген эме капкаяктаган эменин баарын эме туруп, мына ушу мен деле коңшум, тууганбыз. Ушунча элдин баары менин мына инилерим, балдарым баарысы. Мен 85-тен алар каякта эле. Эми ушунун ортосунда калпы чыгылып мени шермени кылып атпайбы? Бул эмне кылган? Өзүнүн кылган иши найза ойлобойт. Бирөөгө бир көзүн чукутуп алып, будан компенсация алып, жанагыдай доого аны 100 000 сом жана мишер эмен жыкты. Жөрөк. Талайдан 100 000 сом алып элдешти. Аны кече күнү Мишеле Кубанычбековдун үстүнөн арыз жазып, аны мени аксакал деп чакырып бардык. Ошол аким, азыркы акимден барып арызын алды. 20 000 сом акча берди колуна Шатмановдун. Бул ушундай мошенник да бул. Ошонун сөзүн сөз дейсиңерби? Мен ошого ачуум келип атыр. Болгон ишти болгондой кылып айтпайбы? Элден болсо 200 сомдон алда тоо келсинби? Жок, башкалар. Элден агорат участок алабыз дегендердин баарын уюштуруп, баарысынан 200 сомдон акча чогултуп алды. Биринчи жылы кайсы жылы, анан экинчи жылы мына былтыр эле. Ушуну акчаларды эмне кыласың? Адвокат жалдайм, анан прокурор жалдайм, анан бир шылып, бул өзү эме. Бул арзакой да. Арсы жазып алып, мунун бир эмеси бар, ушу адвокаты бар, Жекшен деген. Аны көбүн арыз жазып алып, кайра алып отпай, мына 20 000 сом берсе, арызын кайра алып алды. Ушул ишке ишенесиңерби? Анан өзү айылдык сот болчу. Өзү жазып арызды, кайра өзү алды. Ушу кайсы бети менен ушу сот арыз жазып алып анан кайра өзү алып. Өзү алды. Өзү стрессинен арыз жазып берди. Мени аксакал деп кой десе, коюп койду. 20 000 сом алгандан кийин койду. Буга күбөт болуп атыр. 3 киши болуп бардык районго. Бул жалган жалаа кылып эле жаманатты кылып бериш болбойт да айнанай. Ошол сизден башка 11 жер ээлеринен дагы кимде сөз бар? Мен атым Дүйшаналы Акматов. Бул жерде негизи 2011 жылы
ошол эл чуулдап республиканы билесиңер, өзүңөр 2010 жылы президент кетип, ордуна башка президент болгондо ошо менен эл жуулап баскан ошол жердечи. Анан ошол жерде биз айтканда, сен айткандай ушу 11 киши эмес, 11 жааматпыз. 77 киши. Мен өзүмдүн бир тууган карындашым бар, 3 баласы менен келем, ошо 41 соттугу бар. Анан ошо бирөөдүн менчигин кайра бирөөдүн менчикке беребиз деп силер чыгарганга туура эмес бул бирчети. Экинчиден уюштурганда туура эмес болот дедичи. Анан ошо менен ошо кезде чуулдап, элдер бар макул дегенде бир немедемиз деп, анан ошол жерден кой урушуп кетпегиле деп аксакалдар, менин атам тирүү болчу, бунун атасы тирүү болчу, баары тирүү болчу аксакалдардын баары. Койгула. Ынтымак келе балдарды кырып албайлы деп токтотуп, күзүндө деген. Күз болду, күздө ошондо айыл өкмөттөр эми негизи бул ФПИСтин жери болуп калса давно которуп коймок. Бул үдүш жеп тургандан кийин кайра эди успага кетип, кайра биз өзүбүзгө берген. Жана айтып атпайсыңарбы? Биз алганбыз, анан бөлүп алганбыз, захват болгон, ошондо камалган, алдагы ишенбесеңер азаттык тартып кетип, соттон барып туруп, немеде Уровдуда немеңер бар, мен комментарий жазгам сага, Темирлан. Ишенбесең азыр Уровдуга апарабыз, ошонун архивинде бар, ошо акандар эмне суралган ошондо баары. Кайра бизди бүт кошунам акан деген мен жанында кош жашайбыз. Бир арыктан суу ичебиз чынында. Анан ушун эмне кереги бар ушундайды? Биз тиякты айтпай билбей туруп эле анан элдин баарына жамаатты кылып, ошол жакта мен ошолордун аралашып бир жамаат болуп жашайбыз баарыбыз. Бир жерден суу ичебиз. Анан ушу биздер урду алган жер жок да. Эл берген, өкмөт убагында берген, алганбыз. Элдин баарына бөлгөндө бизге да бөлүнгөн ошондой болуп. Анан ардекенин башын сүйлөшүп атты. Ар кишиге канчага соттун тийди? 41 соттуктен. Киши башына. Биздики 6-20, биздин эшбек дыйкан чарбанык. Анан карындашым менен 3 баласы менен бар, аны келе албай калды. Айтайын дегем, анын мисалы 41 соттугун өзү иштетип атыр азыр. 3 баласын багып атат, ажырашып келген. Аны ким мага кеп каккан жер берет? Мисалы мен элге берип койдум. Мисалы ушундай бар да. Мен булар мунун да эжеси ушундай. Ошондой бар да арабызда. Анын баарын айтып деп керек жок. Негизи бул туура эмес. Анда Миша иштеп турчу, айыл өкмөт болуп, бул киши келе элек болчу. Кубанычбеков айткан, ошол акан баарыбызды чакырып айтканда, бир тынчыбайсыңарбы деп. Анан мен айткам, эме Миша, сен айыл өкмөттүн башчысы да, Миша деген. Сен колуңан келеби? Биздин эмени башка жерден апер, да бизге башка жерден апер, бул жерди биз берели. Документ кылып бергиле деп айткам. Миша айтты, менин колуман келбейт ал. Азыр запрет, мораторий жарыяланган деди. Анан аканга айттым, сен өзүң силердин колуңардан келеби? Давай, алып бергиле бизге башка жерди. Биз эл күнөөлүү эмес, элге туура эмес информация берсе, эл эме кылып атат, ар нерсени айтып атат. Булар туура эмес маалымат берген үчүн ошол элди заблуждение кылып атат да. Ошентип айткам, мораторий болсо кантип алып берет? Алып бере албай атыр. Алып берсин башка жерден. Мен мисалы үчүн башкалар үчүн жооп бербейм. Өзүм ошол 2,5 гектар жерим бар. Башка жерден алып берсин, мен макул болом да кете берем ошол жерге. Мен айтып эле жүрүм аны. Макул болбогондор ал өздөрү билсин. Мен сен эмне себептен макул болуп атасыз? Надоело, просто неудобно болуп атат. Ушунча эл жанагындай мынакей минтип койду, тигинтип койду деген туура эмес сөз да. Бирок фактически бул законный биз алган жер. Бүт документтерибиз колубузда. Туура эмес болсо прокуратурага суралдык, сотто болду, эмчакты чечим чыгат эле да. Соттойт эле, болбосо жоопкерчиликке тартат эле, же болбосо алып коет эле, мыйзамсыз болсо. Эми 10 жылдан бери кайерде болсо деле айта берет, жыйналыш болсо эле айта берет, бирөөлөр келсе деле айта берет. Мага да неприятно дал. Ошон үчүн эле атак мыйзамдуу мен коркконуман же болбосо башкасынан эме кылбайм. Мен деле ушул жердин элимин. Жанагы Ахан мырза айтып атпайбы? Ортодон бир карта жок болуп кеткен экен. Ошол картаны мен таап келдим деп. Ошону көрсөтсүн, кандай законный карта экен. Мына госрегистрдин өкүлү отурат бу жерде. Булар в курсе дела. Мына госрегистрдин өкүлү айтсын, мынакей, мына жоголгон, мыногуну жоготкон, атайын жоготкон деп айтсын. Эгер жоготсок, жооп берели. Ким күнөөлүү болсо, райондун эмесиби, айыл өкмөт жоготконбу,
ким жоготкон ошол жооп берсин да. Сиз өзүңүздү тааныштыруу менен анан азыркы Мен Мамралиев Арген, кадастр мамлекеттик мекемесинин Бакай Ата филиалынын адиси болуп иштейм. Бүгүнкү күндө Ботерек айыл өкмөтүнүн участкойумун. Бул талаш маселеси боюнча карта жөнүндө сурап атасызбы сиз? Акан Чоң атанын колундагы карта ал 95-жылдагы проекти долбоор болгон. Проект боюнча калган, ошондо НЗФ ошол картада көрсөтүлгөн да. Бүгүнкү күндө биз иштеп аткан карта 95-жылдагы карта да. 95-жылдагы карта. Ошондо ал Ахан мырза көрсөтүп жаткан 95-жылдагы карта ал долбоор. Ал долбоор ишке ашпай ал. Берде көрсөтүлүп турат азыр биздеги карта. 91-жылдагы карта. Берде НЗФ деп көрсөтүлгөн эмес да. Айдоо сугат деле көрсөтүлгөн бул жерде. Анан жана айтып атышпайбы, бул жер кийин эле 2000-жылдары арендага берилип жүргөн деген. Туура биз чарбадан ошондо Күмүш булак деген чарба чыкты. Биз айтканбыз, биз чарбадан чыкпайбыз дегенбиз. Анан ошол 2000-жылдан кийин уже чарба чачылып совсем эме болуп калды. Анан алгыла деди бизге. Жериңерди алгыла, ага чейин ошол жерди арендага берип туруп биз эме дивиденд алып турдук. Бизге буудай берип турду. Ар бир жанга, семьядагы ар бир жанга буудай алып турдук. Мынакей бүт документтери бар, эл журт билет. Ошол жердин эсебинен. Анан арендага бергенен кийин берип турду. Биз ал дегенен кийин биз уже алдык арендасын. Анан соттошуп эме кылып жүрдү ал айыл өкмөт менен. Эми туура эмес маалыматты айтып коюш керек да, мына арендага алып жүргенде. Бирок эл ошону туура түшүнүп атпайбы? Аренда бул жерди башкалар айдап жүргөн, анан булар кандай эле болуп калды деп. Биз даже мына өзүбүздүн күбөлүктөрүбүздү көргөн эмеспиз ал убакка чейин. Чарбалар күбөлүктү жазып туруп, сейфине салып, анан кийин уже тарарда, "Эй, давай, мына күбөлүктөрүңөрдү алгыла" деди. Анан дагы бир документти көрсөтүп атат. Мынакей Сатымкуловдор тетиги эмеге башка жерден алган деп. Андай вариантты мен өзүм жерде башкарма болчумун. Мен ошондо башкарма болчумун. 94-жылы кеттим ошол жерден. 95-жылдын башында. Биз ар кандай вариант менен бөлүштүргөнбүз. Ошол туугандарды тиягына, биягына. Ошонун бирөөгөн көргөндүр да, бирок ал барып туруп райондон бекилет эле. Анан биз барып туруп жерди алат элек. Айтсын, документ болот эле. Айтсын, мынакей, мына жерге документ алган. Мурун бул жерден башка жерге контурун, баланча контурдан алган, иштеткен, же болбосо деп айтсын, или документ көрсөтсүн. Ошондо биз макул болойлу. Анан жөн эле айтып берсе боло береби? Андай варианттарды көп болгон. Чарба тарап аткан 3-4 эмеге чарбага тарап аткан. Ошондо биз ар кайсы варианттар болуп атты. Анан кийин кайта мындай болуп, ошонун бирөөнү алып алган окшойт, мен билбейм. Ада туура эмес. Кыскасы, ошол жерде айтылган сөздүн көбү туура эмес болуп атат да. Эң акыркы жолу баягы сиздер айтып атпайсызбы, сот чечими бар депчи? Ооба. Качан болду анан кайсы тарапта каяк тарабынан чечип алды? 2010-жылдын Мынакей 15 февраль 2010 жыл Талас облустук райондор аралык соту. Мынакей чечим. Арыз канаттандыруусуз калтырылсын. Бакай Ата районуна караштуу Ботерек айылынын округунун мамлекеттик пайдасына 10 сом, мамлекеттик алым жана кароо үчүн кеткен 962 сом пошталык чыгымдар өндүрүлсүн. Аткаруу барактары берилсин. Чечимге нааразы тарап 30 күн ичинде Талас областык сотунун апелляциялык тартипте даттанууга укуктуу. Облустан деди.
областтан ушул чечимди күчүнө калтырган. Эң башындагы эле суроого айтып келели да, башка жактан дагы жери бар, бул жактан да жер алган дегенге тактоо керексиз коңузчу. Ошону мен айтпадым азыр. Эгер башка жерден жер алсак, ошол жерди иштетсек, бир документтери бар болсо, мага көрсөтсүн. Башка жакта жериңиз жок? Жок, башка жерде жерим жок. Менчик жерим бар, сатып алган. Сатып алган жерим бар. Үлүшкө жалаң ушул 2,5 гектар 390 контурдан башка жерде жерим жок мен. Мына бүт эми документально көрсүн, эл журт айтсын аны. Тагыраагы баягы бөлөк жерден да үлүш алган, бияктан да үлүш ал деген сөз бул калп сөз. Туура эмес, калп. Түшүнүктүү. Дагы ким кошумча? Алас. Сен айтпайсыңбы? Кеңсе өзүңүз тааныштырып. Кадастр мамлекеттик мекемесинин Бакай Ата филиалынын адиси болуп иштейм, каттоочу болуп. Мен бул маселе боюнча 2006 жылдан баштап 2012 жылда Боотирек айыл өкмөтүндө, Ору айыл өкмөтүндө, Миңбулак айыл өкмөтүндө жетектүүчү адис болуп иштегем. Госрегистрдин атынан. Ошол кезде ушу как раз 390 маселе боюнча сотторго катышкам. Ушу маселени билем. Эми айыл өкмөтүнүн кызыкчылыгын коргоп, Бакай Ата райондук прокуратурасы сотко берген. Ушу 390 боюнча жайгашкан дыйкан чарбаларды туура эмес отуруу деген бул маселе таластык райондук аралык сотуна каралган. Ушу жайгашкан 30 гектарда дыйкан чарбаларга баарына көйлүктөрү мыйзамдуу, кароосуз калтырылган. Анан областтык сот булардын чечимдерин баарын күчүнө калтырган. Ошол себептен бул маселе ошого чейин токтолуп калган да. Болду эми башка маселе эмне? Маселе ошол жылдары буларды эми элди көп чугулдатпай, эметпей, акыр бери эми баягы айылга жакын колдо тургандай болгондон кийин биз тараптан Бакай Ата райондук мамлекеттик каттоо башкармаларынан буларга альтернативный варианты мемеге берилген. Бул жерден может бөлөк жер Бериз айыл өкмөтү бөлөк жака кетесиңерби деген. Анда аксакалдар бар болчу. Булардын жерден Ишбек аксакал, бул Көчөркул аке, Мупарик аке мемелерим бар. Ошолор бир макул болгон, бирок кийин ошо менен токтоп калды да бул маселе. А так болду, ушу булардын колундорунда жер көйлүктөр бар. Мыйзамдуу, буларды эч ким бускан жок. Анан айтып аткан жер эки жерде бар деген, эки жерде, пожалуйста, любой бизден мамкаттоодон текшергиле, айыл өкмөттөн текшергиле, булардын эки жерде жери жок. Булардын үлүш жерлери бир эле 390 контурда жайгашкан. Ошо. Мына 181 бүтүн бардыгы 2008 жылы трансформация болгон деп. Эл ишенип кетти. Бирок ошол жерде 390 контур жок. Мен ошол жерден да айтып бердим. Бирок ошого да басым жасап ушуну тартып чыгарып берип койсоңуздар болмок да. Мынакей характеристика. Азыр келдикпи? Ошол жерде кайрылган адамдардын урматтуу айыл өкмөтү. Токтоп турсаңыз, мен бүтөйүн. Мына жердеги аксакалдар отуруу, ушул жер айылдын тургундары отуруу. Ошол жерде кайрылган кишилер жөнүндө характеристика алып койсоңуздар. Эми ошого атайын келбейт биз азыр. Мына ошол убакытты коюп, бир күндү белгилеп, Бишкектен бери Бишкек каякта, Талас каякта атайын убакыт бөлүп келбейт. Бирок могуларга эмнеге көңүл бурган жоксуңар? Мына азыр келбедик. Эми эгер могул эфирде моголар чыкпай койсо, анда айтсаңар болот. Мына көңүл буруп коюңуз. Жерде айтып атат. 390 контур трансформация болгон деп атат. 2008 жылкы немени көтөргөн постановленияны. Бул Кыргыз Республикасынан трансформация болгон деп, буну трансформацияны өкмөт же болбосо губернатор же болбосо аким кыла албайт. Буну өкмөттөн чыгып келет. Карап коюңуз. Бияка. Мынакей. Боотирекского айылдык кеңеш 181,3 га трансформация болуп келет да. Эми бул жерде карап коюңуз. Бул ошол жака сунушталгандагысында. Так, Боотирек айыл өкмөтү 230, 20,3, 424, 30, 417, 7,5, 418, 13, 416, 22, 812, 9,2, 528, 21,9, 391, 56,5, жалпысы 181,3 га деп туруп мынакей. Сападайт да? Ооба. Азыр ошол жерден кайра кагазын тап келип көрсөтүп бербеңиз. Эми ошону берге келип туруп мынакей ар бирөөнүн кенени кезирип алып
крупный планын көрсөтүп берип койсоңуздар жакшы болмок. Азыр тергеп эмне деп чогулткан элди. Могу жерде бар катышкандар. Ой, оны 390 участок берет экен, келгиле деп туруп, бир жыма мурун баштаган. Ошо участокты алып калгыла келгиле деп туруп. Анан кийин тергөө органы участок берет экен деп элдин бардыгы бар болду. Ал бирөөдүн жери болду. Сиз эмне деп чыкырды эле? Ой, Сокол медиа эмес, журналисттер келди телевидениедан. Срочно ошол жерди бөлдүргөн боюнча келе кал деди. А мен ошол моментте көрдүңүздөр, комиссия Бөлдүргөн боюнча? Жерди бөлдүрөбүз деп атат да. Ким бөлөт экен жерди? Билбейм, бөлүүчүлөр мага. Журналисттер бөлөбү экен. Билбейм, ошону силер бөлсөңөр керек экен да. Мынакей, мыналардын баардыгын карап көрүңүз. НЗФда кандай неме керек экен. Бул жерде даже могу жерге барып койсоңуз, НЗФнын ичинде ассоциация крестьянских хозяйств, подсобных сельских хозяйств, предприятий, организация. Ушунун баардыгы бул НЗФга кирип кетет. Ошол жерде жанагы дыйкан чарбалардыкы да. Дагы кошумча. Ошолордун маалыматтарды тактап, мына кенен келгиле, жүргүлө дедим. Кенен келбедим. Кенен келиңиздер. Анан соттун чечиминде атат, мен мына айыл өкмөт тарабынан сиздердин тарабынан эмне кыла аласыңар деди. 2010-жылда айыл өкмөт тарабынан инициатор болуп туруп сотко берилген экен. Айыл өкмөт тарабынан сотко берилгенден кийин аны сотто кароосуз калтырып койгон. Урматтуу айыл өкмөт, сиз менимче мен өткөн берген суроолорго өткөн эфирде жооп бергенсиз да. Могул кагазтардын баарын алып барып ошондо эле көрсөткөнсүз да, ошондо эле айтылган да. Бирок ошондо бир тараптуу берип атпайсызбы? Бир тараптуу болгондо кандай? Сиздин сүйлөгөнүңүз баары кетти. Адвокат, Жок, сиз ошондо тиякта элдер сүйлөп атса, бир кара апа сүйлөп атса, сиз анын сөзүн жулуп аткандан айтып коесуз. Жок, сиз адвокат деген бул туура эмес. Адвокат болбоңуз деген бул узак колдонулган сөз бул. Жок, сиздин ошол жерде эфирде минут беребиз. Адвокат келди, ким келди, мен түшүнбөй калдым деген сөзүңүз бар. А мен адвокат болгон жок, мен ошол жерде маалымат берип атам. Ошол эле учурда, ошондой жерде мисалы үчүн бирөөдүн жерин басып алабыз дей турган болсо, ошол тургундар соттолгон болсо, бул биз үчүн да эмес. Биздин өзүбүздүн тургундар мындайча айтканда соттолуп кетүүнүн эмес, мындайча айтканда жаманаттуу болгонун да каалабайбыз да. Бирок сиз ошондойго жол бердип, мындайча айтканда багыт берип койгондой болуп калдыңыз. Ошондой болуп калдым, ошондой. Барыңыздар, көрдүңүздөрбү? Өзүңүз НЗФны билбей койдуңуз, бир суроого НЗФны мен билүүгө дагы милдеттүү эмес экенмин. Карап, ошентип эле айтпайт белеңиз. 96-жылы жок болуп кеткен. Мына мыйзам. Жок, сиз милдеттүү эмес экенмин деп азыр айтып атпайсызбы, мисалы? Мен анткени ал боюнча мындай айтып атпаймынбы? Жер кодексинде мындай түшүнүктө болгон эмес, мындай термин жок. Анда эмнеге жазылып турат, ошол жерде жазылып турган көрдүңүз белесиз? Жер кодекси 99-жылы. Негизичи. Анда ошондой айтпайт белеңиз. 96-жыл бул жокко чыгып кеткен. Ошодон кийин мындай термин болгон эмес. Ошол жерден эле айтпайт белеңиз анда. Мен 96-жылы жок болуп кеткенин биз кайдан билебиз? 96-жылдан бери пайдаланбаса. Биз Боотерек айылына өткөндө келебиз деп сөз бердик. Келдик. Келип баягы 11 жамааттын өзүнүн чындыгын, колунда документтерин, айткандарын азыр өзүңүздөр уктуңуздар. Бул жакта соттун дагы чечими бар экен, башка дагы бар экен, тийиштүү кагазтардын баарын көрдүңүздөр. Боотерек айылындагы окуянын экинчи бөлүгү ушуну менен соңуна келет.